Токтоболот Абдымомунов, драматург, жазуучу, коомдук ишмер. Кыргыздын улуттук драматургиясына негиз салгандардын бири. Токтоболот Абдымомунов 1922 жылы Чүй облусунун Кемин районундагы Атаке кыштагында кызматкердин үй-бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Бала кезинен эле атасынын агасы Рыспайдын комузун, жомокторун угуп чоңойгон. 1938 жылы Фрунзедеги медициналык окуу жайга кирип, кийин Жошолу айылдык советинде фельдшер, пункт башчысы болуп эмгектенет. 1939 жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик медициналык институтка өтүп, 3-курстан оорусунун айынан аны таштоого мажбур болот. Студент кезинде эле Абдымомуновдо театрга көп ирет барып, сахна өнөрүнө болгон чоң сүйүүсүн арттырат. Чыгармачылыгы Кумдуу чап, Курман пьесалары менен башталат. Абдымомунов өмүрүнүн акырына чейин 30га чукул драмалык чыгармаларды жаратып, пьесалары кыргыз театрларынын сахналарынан түшпөй, байма-бай коюлуп турган. Токтоболот Абдымомунов чыгармачылыгы менен бир катар эле коомдук иштерди да активдүү жүргүзгөн инсан болгон. Ал 1970-1971 жылдары Кыргызстан жазуучулар союзунун биринчи секретары, 1974-1987 жылдары Кыргызстандын театрлар коомунун төрагасы болуп эмгектенген. Ал эми улуу инсаныбыздын наамдарына кайрылсак, Кыргыз ССРнин искусствого эмгек сиңирген ишмери, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз ССРнин Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыгынын ээси болгон. Улуу драматург Токтоболот Абдымомунов 1989 жылы 26 декабрда дүйнөдөн кайткан. Анын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлган.